Кыргыздын коноктосмою. Кирсамындын алкындысынын ордуна асыл элек атыр самын койдуртат. Киребериштеги былтыр күйүп кеткен бойдон алмашылбай келаткан лампочка ушул күнү алмашат. Бир жак капталына кыйшайып жыгылганы калган дарбасасынын артын тирөөч менен түстөп, бул ирет кечкеде эле аңырайтып ачык таштайт. Daarаткананын ичи тышын кызына жуудуртуп, жаман чакадагы кагаздарды өрттөтүп, шашпай олтуруп алып атайлап көчүгө карчыганга ылайыктап, советтик Кыргызстан гезитин кайчы менен эрикпей 4 жачлап кесип чыгат. Кесиндисин өз колу менен алып барып daarаткананын ичиндеги брезент баштыкка салат. Коногу кетери менен байланган ити бошотулуп, тоок күпкөнүн оосу ачылат. Умальниктеги жаңы сүлгүнүн ордуна кайра баягы эски силинет. Жулунган тооктор көрүнгөн жерге куйругу менен жаба түкүрүп, аркы терки чуркай баштайт. Короо да, туалет да, тамдын ичи тышы да, үйдүн ээси да акырындап баягы тас кейпине кайра келет. Азыр деле ошол. Айылга киргенде эле асман челген анын үйү алда кайдан көрүнүп турат. Жертөлөсүн кошуп эсептеген 3 кабат келишкен мыкты там салып алган. Ичин болушунча коостоп, кымбат идиш аякка болушунча толтурган. Бир аз китеп бар эле кышында от тамызкы болот деп көмүрканага ыргыткан. Бирок жай барсаң деле, кыш барсаң деле жаңы үйүнүн эшиги бек. Өзүлөрү бала бакыра неберелери менен временкасында тыгылып олтурат. Көмүр жакса алоолоп күйүп берген буржуйка меш. Жаңы үйүңөргө качан киресиңер десем, ого куялы үйгө биз кирмек беле, коноктор кирбейби дейт. Дүйнөдө үй салса да өзү үчүн эмес, коноктор үчүн салган менин кыргызымдай дагы кайсы эл бар болду экен.